Андрей ат спортуна 8 жашында келген. Ошондон бери көпчүлүк убактысын мына ушул машыгуучу жайда өткөрөт. Айрыкча ата апасы дал ушул жерде иштегендиктен ал жаныбарга жакын болуп чоңоет. Бул спорттун түрүнө кызыккан адам жылкыны сүйүш керек. Аны кандай карап, эмнеге үйрөтсөң ошону жасайт. Эң башкысы анын мүнөзүн сезип туруу керек. Эртең менен келип ага таттуу кант берип, андан соң аны тазалап, анан машыгып баштайбыз. Аттын үстүндө жүрүп, ар кандай трюктарды жасап жатканда өзүм чоң күч топтойм. На ней уже более-менее прыгать и готовиться на Олимпийские игры. Аталган спорт өз ара конгур, жарыш, трио барьер болуп бөлүнөт. Андыктан ат спорту боюнча Кыргызстандагы жалгыз мектеп ушул болуп саналат. Улан кыздар 10-12 жашынан баштап кабыл алынат экен. Каарманыбыз болсо ат оюндарынын ичинен конгур менен алектенет. Алгач келгенде көп оорчулуктарга туш болгон. Себеби аттан кулаган учуру көп болуптур. В основном лошади они бывают. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мындай тоскоолдуктардан секирип өтүү керек. Бул спорт мени жакшы жактарга тарбиялай алды десем жаңылышпайм. Мына ушул тоскоолдуктан секирип өткөндөй эле жашоодо да көптөгөн кыйынчылыктардан жеңил жол менен өтүүгө үйрөндүм окшойт. Свой характер. С ней тоже надо находить общий язык, понимать ее, она ее должна понимать. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мына мен минип турган Чарльз аты 2008-жылдан бери биздин улуттук курамда ойноп, көптөгөн байгелүү орундарды биздин өлкөгө алып келген. Ринат Галимов бул мектепте көптөгөн спортчуларды тарбиялаган. Азыркы тапта ал 10 адамды машыктырат. Анын айтымында акыркы жылдары биздин спортчулар жакшы жыйынтыктарды көргөзүп жатышат. Мы тренируемся каждый день. Почему? Потому что это... Биз күнүгө аттар менен машыгып турабыз. Анткени аттарды спортчулардай эле тынбай машыктырып, бир формада кармоо керек. Андрей өзү өтө өжөр. Калп айтпасам, анын келгенине 8 жылдын жүзү болду. Буга чейин Алматыда өткөн эл аралык таймашта 1-чи орунга ээ болгон. Он выкладывается на все 100 каждый день. Балам жаныбарларга 2 жашынан эле жакын. Менин жанымда жүрүп, атты кантип караш керек жана анын мүнөзүн билип баштаган. Балам менен сыймыктанам. Ухаживать, кормить. Сами даем для лошади витамины. Аттарга жогорку сорттогу чөптү 3 маал берип турабыз. Жана ага витаминдерди да кошобуз. Алар тазалыкты сүйүшөт. После тренировки они всегда у нас чистые и ухоженные. Андрей Тряпицын 2018-жылы Аргентинада өтүүчү жаштар арасында олимпиадалык оюнга катышууга жолдомо алган. Азыркы тапта кызуу даярданып жаткан убагы.